Саламатсызбы кадырман телекөрүүчү, Ала Тоодо кеч эмес программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул чыгарылышта шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр, болуп турган парламенттик шайлоого карата көрүлүп жаткан акыркы даярдыктар, талапкерлер же партия тарабынан берилген арыздардын иретүү жөнүндө адистин сөзүн угабыз. Төрөзүгө БШКнын аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Медина Кутбердиева айымды чакырганбыз. Медина айым, студиябызга кош келипсиз. Алгач эле ошол президент кол койгон шайлоо өзгөртүүлөр боюнча ошондо деген кандай укуктук ченемдик актылар өзгөртүүгө, буга чейинки шайлоодо болуп кеткен укуктук базанын канчалык деңгээлде өзгөрүшү, айырмачылыгы? Өзүңүздөр билгендей, ушу жылдын 5-майында жаңы конституция өзүнүн күчүнө кирген. Ошого байланыштуу Конституциянын 79 беренесинде, 76-79 беренелеринде жогорку кеңештин курамы тууралуу, депутаттардын саны боюнча жана депутаттарга болгон талаптар боюнча өзгөртүүлөр кирген. Конституцияга ылайык ошо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болуп, Кыргыз Республикасынын 25 жашка чыккан жараны болууга мүмкүн. Андан тышкары жана депутаттардын саны 120дан 90го өзгөртүлгөн. Ошого байланыштуу президент кол койгон Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамына 26 августунда ошо өзгөртүүлөр киргизилген. Өзгөртүүлөр боюнча жаңы ошо депутаттардын шайлоо жаңы тартиби киргизилген. Башкача айтканда, ошондой эле жанагы смешанная аралаш шайлоо системасы киргизилген. Ошондо 90 жогорку кеңеште 90 депутат болсо, анын 54-ü мурдагыдай саясий партиялардын көрсөткөн талапкерлердин тизмеси тууралуу пропорционалдык система боюнча шайланышса, 36-сы ошо мажоритардык система боюнча 36 бир мандаттуу округтан шайланышат, мажоритардык система боюнча. Жана андан тышкары дагы бир талап киргизилген, ошо жогорку билимдүү болуш керек деген. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты ошо жогорку билимдүү болуш керек деген. Андан тышкары да көптөгөн ошо тартибине өзгөрүүлөр кирген. Азыр дагы ошол жөнүндө айтып кетебиз. Эми ошол партиянын болобу же жеке талапкерди болобу, аларды каттоо кайсы убакта, кайсы учурда алардын арызы кабыл алынбай калышы мүмкүн? Бул жакта белгилеп кетиш керек, ошо эки этап бар. Бирөөсү выдвижение жана көрсөтүү. Депутаттардын ошо бизде эки субъект бар эмеспи азыр, саясий партия жана бир мандаттуу округтар боюнча саясий партия жана өзү талапкер. Эки этап бар. Бир этап бул өзүн өзү көрсөтүү, эме бир мандаттуу округтардан жана шайлоо дайындалгандан тартып 5 күндөн кечиктирбестен бизге саясий партиялар өздөрүнүн билдирүүсүн беришкен. Ушу боло турган жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоодо өздөрүнүн катышууга ниети тууралуу. Бул этап выдвижение да. Этап бар, уже каттоого документтерин тапшыруу этабы бар. Выдвижение, ошо уведомление, выдвижение пропорционалдык система боюнча ошо жана 5 күндүн ичинде берип өздөрүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн катташкан. Ошо саясий партиялар бир мандаттуу округтарда талапкерлер боюнча ошо алардын өзүн өзү көрсөтүү этабы шайлоо округтары түзүлүп, алар официалдуу түрдө жарыялангандан кийин башталды. Бул этап выдвижение шайлоого 45 күндөн кечиктирбестен калганга чейин бүтөт. Этап регистрации, каттоо этабы ошо шайлоого 40 күн калганга чейин бүтөт да. Азыр бизде ошо бир мандаттуу шайлоо округтарынан талапкерлер өздөрүнүн документтерин ошо кээ-бирлер өзүн өзү көрсөтүү тартибинде документтерин, кээ-бирлер ошо каттоого документтерин берип жаткан учуру. Кечээ күнү мисалы айтып кетсек, бизде биринчи бир мандаттуу округтан биринчи талапкер катталды БШК тарабынан. Ошол бир мандаттуу округ деп турабыз. Ошол
талапкерлер аймактарга бөлүнөт турбайбы? Бөлүнүп, анан ошол белгилүү бир талапкерге добуш берүүдө белгилүү эле райондун тургундары бере алат. Биз туура түшүнүп атабызбы? Жергиликтүү жааматтын мүчөсү. Мурда ушундай эле практика бизде жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо бар болчу. Азыр шайлоочулардын тизмеси 2 шайлоочулардын тизмесине бөлүнөт. Биринчи по единому избирательному округу, жанагы жалпы республикалык пропорционалдык система боюнча шайлоо үчүн. Ал жака бардык ошо шайлоочулар кирет. Экинчиси жана бир мандаттуу округтар боюнча шайлоочулардын тизмесине ошо жергиликтүү жааматтын мүчөсү кирет. Ал жергиликтүү жааматта мүчөлүк ошо шайлоо күнүнө 90 күн калгандан кеч эмес, ошо паспортунда жашаган жери тууралуу жазууга ылайык аныкталат да. Ошондой эле бул мындай эмне үчүн киргизилген? Анткени сиз айтып кеткендей, биздин Кыргыз Республикасынын территориясы ошо 36 бир мандаттуу округтарга бөлүнгөн. Ошол бир мандаттуу округда көрсөтүлгөн талапкерлер ошо непосредственно ошол жергиликтүү жаамат тарабынан шайланышы керек да. Ошондуктан ушундай требованиялер бар. Ошол жана жергиликтүү жааматтагы мүчөлүк паспорттагы же болбосо жанагы ГРНП деген бар, Государственный реестр национальных паспортов. Ошол жактагы болгон жашаган жери тууралуу жазууга ылайык киргизилет. Ошондо ошол бир мандаттуу округда болгон депутатты ошо жергиликтүү ошол жерде жашаган жарандарыбыз шайлай алат дегенди билдирет да. Эгерде бир округда турган шайлоочу ошол округтан шайланып жаткан талапкерге добушун бербей, кошуна округтан шайланып жатканга бере турган болсо. Ооба, бул жерде дагы айтып кетүүчү нерсе, бизде шайлоо күнү 2 бюллетень берилет, шайлоо бюллетени. Бир бюллетень бул жанагы саясий партиялардын аталыштары менен болгон пропорционалдык система боюнча бюллетень. Сиз айткандай жанагы бир мандаттуу округдун шайлоочусу болуп, башка мандаттын округу боюнча талапкерге шайлоо бере албайт. Өзүнүн добушун бере албайт. Анткени ар бир мандаттык округтарга өздөрүнүн бюллетендери болот да. Өздөрүнүн ошол округдагы катталган талапкерлердин аты жөнү менен отдельный бюллетень болот. Мисал катары айтып кетсек, биринчи избирательный округда 10 талапкер катталса, ошол округда берилген экинчи бюллетенде ошол 10 талапкердин гана аты жөнү болот. Ошондуктан ал башка округ боюнча талапкерлерге шайлоо добуш бере албайт да. Дагы айтып кетүүчү нерсе, жанагы пропорционалдык система боюнча шайлоо бюллетенинде азыркы айырмачылыктар, азыр мурда жөн эле саясий партияга добушун бере турган болсо, азыр ошо саясий партияга добушун берсе болот, жана саясий партиянын ичиндеги 54 талапкер болот да. 54 талапкердин өзү каалаган ошо тизмедеги талапкердин номерин белгилей кете турган ошол бюллетенде ошондой неме бар да, галочка кое турган жай бар. Ошо саясий партияны тандаса болот, анан саясий партиянын ичинен определенный талапкерди да тандаса болот да. Эгерде добуш берүүчү жаран дейли ошол партияны тандагысы келбейт, бирок талапкерге добушун берсе, бул учурда бюллетень жараксыз деп табылып калабы? Ооба, анткени мисал буну биз бирок айтып кетишибиз керек пропорционалдык система боюнча. Анткени шайлоочу кимге добушун бергенин билинбей калат. Саясий партияны белгилебесе, кайсы саясий партиянын ичиндеги талапкерге добушун берилгени билинбей калат да. Ошондуктан андай бюллетендер жараксыз деп табылат. Мисалы, саясий партияны белгилесе, бирок ошо саясий партиянын ичиндеги талапкердин номерин белгилебесе, ал жарактуу бюллетень болот. Бирок саясий партияны белгилебесе, ал жараксыз болот, анткени кимге шайлоочу өзүнүн добушун бергени билинбей калат. Эми акыркы болуп жаткан даярдыктар тууралуу бөлүшө кетсеңиз биздин көрүүчүлөр менен. Учурда ушул шайлоого карата даярдык кайсы тепкичке жетти? Этабында. Азыр ошо айтып кеткендей эле бир мандаттуу округда
талапкерлер өздөрүнүн документтерин ошо өзүн өзү көрсөтүү тартибинде жана ошондой эле жана каттоо үчүн документтерин берип жаткан кези айтып кетүүчү нерсе көп суроолор түшөт бизге. Ошо бир мандаттуу округтан өзүн өзү көрсөткөн талапкер ошол жергиликтүү жааматтын мүчөсү болуш керекпи деген суроолор бар да. Андай талап коюлган эмес талапкерлерге. Андан тышкары да белгилеп кетүүчү нерсе талапкерлердин жана ошо шайлоодо катышкан саясий партиялар азыр документтерин даярдоо этабына келишти да. Ошо жанагы каттоодон баш тартылышы мүмкүн жана уже шайлоо процессине каттоо бүткөндөн кийин каттоосун жокко чыгаруу да мүмкүн да. Ошо сиз суроо башында берип кеттиңиз эле. Ошо каттоодон баш тартуу кайсы учурларда болот? Каттоодон баш тартуу документ ошо талап кылынган перечиндеги документтердин баардыгын толук эмес тапшырса же болбосо жанагы көрсөтүү тартиби бузулса, мисалы өзүн өзү көрсөтүү же болбосо жана саясий партиялардын талапкерлердин тизмесин берет да. Талапкерлердин тизмесин ошо көрсөтүп атканда кандай бир катачылыктар же болбосо ошонун тартибин сактабастык. Ошондой эле жана кандидаттардын пассивдүү укугу, шайлоо укугу жок болсо, мисалы жана 25 жашка чыкпаса же болбосо жогорку билими жок болсо, ошондой. Анан жана обязательно с момента ошо өзүн өзү көрсөткөндөн тартып жана каттоого документтерин берердин ортосунда өзүнүн жана фондун, шайлоо фондун ачыш керек да. Ошо шайлоо фондун ачпагандыгы дагы ошо каттоодон баш тартууга негиз болуп эсептелинет. Талапкерлер буга чейин кол топтоп келишкен. Мисалы, бул талапкер мынча кол топтоду, демек шайлоого киргизилет. Ушундай дагы тартиптер калдыбы же? Да, мындай талаптар биздин Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого жана кол топтошот. Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосунда андай талаптар жок. Акыркы суроолордон болсун. Айтсаңыз, кайсы учурда талапкер эмес, добуш берүүчүнүн укугу бузулат, кайсы учурда ошол кайсы учурга жаран укугу бузулса кайрылышы мүмкүн? Шайлоо комиссияларына эми бизде мындай сөзсүз түрдө бир тепкич бар, ошону сакташ керек. Мисалы, участкалык шайлоо комиссияларынын иш аракеттерине же болбосо чыгарган чечимдер менен шайлоочулар же болбосо шайлоо процессинин субъектилери макул эмес болсо, алар азыр бизде да айтып кетүүчү нерсе, мурда бизде территориалдык аймактык шайлоо комиссиялар болсо, азыр мыйзамда өзгөртүүлөр боюнча округдук шайлоо комиссиялар түзүлгөн, 36 округда. Алар округдук шайлоо комиссиясына кайрылса болот. Эгерде округдук шайлоо комиссиясынын иш аракеттерине же болбосо чыгарган чечимдерине макул эмес болсо, борбордук шайлоо комиссиясына жарандар кайрылышат. Бирок бул жерде айтып кетүүчү нерсе, ошол обжалование, даттануу 3 күндөн ашпаш керек. Мисалы, чечим чыккандан баштап 3 күндөн кечиктирбестен жогору турган шайлоо комиссиясына даттануусун, арызын бериш тийиш да. Медина айым, студиябызга келип кызыктуу маек кылып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Айтпай калган сөздөрүңүз болсо, алдыда орусча эфир болот, ошондо дагы токтоп кетсеңиз болот. Сизге ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчү, Кеч эмес программасынын бул чыгарылышында шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр, боло турган парламенттик шайлоого карата көрүлүп жаткан акыркы даярдыктар, талапкерлер же партиялар тарабынан берилген арыздардын ирети жөнүндө сөз кылдык. Студиябыздын коногу БШКнын аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Медина Кутбердиева болду. Аты жөнүм Сайфуллин Мурзаев. Эфирден көрүшкөнчө.